3 bölüm. Akırкы убакта оор күндөрдүн келерин бил. Анткени адамдар өзүн өзү сүйүүчү, акчаны сүйүүчү, бой көтөргөн, менменсинген, заар тилдүү, ата-энесине баш ийбес жакшылыкты билбеген, кудайсыз ташбоор, элдешпес ушакчы, өзүн өзү кармай албаган, кара мүртөс, жакшы нерсени жек көргөн, чыккынчы, кар өзгөй, көөдөнүн көтөргөн, кудайга караганда рахатты сүйгөн, такыба болуп көрүнгөн, бирок такыбалыктын күчүнөн баш тарткан адамдар болушат. Ошондойлордон алыс бол. Андай адамдарга үйлөргө уурданып кирип, күнөөнүн сазына баткан, ар түрдүү кумарларга жетеленген, дайыма үйрөнгөнү менен эч качан чындыкты таанып биле албаган, аялдарды азгырган адамдар кирет. Жанес менен Жамбирес Мусага каршы чыгышкандай эле, алар да чындыкка каршы чыгышат. Алар акылы бузулган, ишеними сыноодон өтпөгөн адамдар. Бирок алар алыска узашпайт. Анткени тигилердин акылсыздыгы бардыгына белгилүү болгондой эле, алардын акылсыздыгы да бардыгына белгилүү болот. Сен болсо менин окутуумдан, жашоомдон, максатымдан, ишенимимден, чыдамкайлыгымдан, сүйүүмдөн, көтөрүмдүүлүгүмдөн, Антиохияда, Иконияда жана Листрада башымдан өткөргөн куугунтуктарымдан жана кыйынчылыктарымдан үлгү алдың. Мен кандай гана куугунтуктарды башымдан өткөрбөдүм, бирок алардын бардыгынан мени Теңир куткарды. Дегеле Машаяк Иса жолунда такыба жашагысы келгендердин бардыгы куугунтукка алынат. Кара ниет жана алдамчы адамдар болсо, башкаларды азгырып, өздөрү да азгырылып, мурункудан да көбүрөөк жамандыкка барышат. Сен болсо эмнени үйрөнсөң, сага эмне ишенип тапшырылса, ошону сактагын. Анткени кимден үйрөнгөнүңдү билесиң. Анын үстүнө Машаяк Исага болгон ишеним аркылуу куткарылууга боло тургандыгын түшүндүрүүчү ыйык жазууну сен бала чагыңдан эле билесиң. Ыйык жазуунун бардыгы Кудайдын рухунун жетеги менен жазылган жана үйрөтүү үчүн, ашкерелөө үчүн, оңдоо үчүн, адилеттүү болууга тарбиялоо үчүн пайдалуу. Ал аркылуу Кудайдын адамы жеткилең жана бардык жакшы ишке даяр болот.